Assalamu alaikum. Asıkköl rayonu bagmandары саламатсыздарбы? Күнүңүздөр менен жыл сайын өсүп жүргөн бак табат аталышындагы багбанчылыкты үйрөтүү сабактарын ушул Кыргызстан боюнча өткөзүп келе жатабыз. Лейлек районунан баштап азыр Ысыккөлдүн ушул Зетин районуна келди. Кече Караколдо болуп, Караколдо өткөрдүк. Bu saatlerde biz 2015 yılı başlaganбыз, анан мынтип эл кыдырып, элдердин бардыгына биздин интенсивдүү ыргалдуу багбанчылыктын пайдасын, ыргалдуу багбанчылыктын өзгөчөлүктөрү, ыргалдуу багбанчылыктын бизге кандай керектиги боюнча сабак берип келебиз. Азыр аз жерден көп түшүм алып, мына ошол түшүмдү дагы сапаттуу алып, дүйнөлүк базарга чыгуу маселеси. Ушул боюнча кеңири токтолуп айтып жүрөбүз. Бизде азыр Кыргызстанда бардык эле удагы бийик өсүшчү дарак отургузуп, ошол ал дарактардын бардыгы эскирди. Азыр болсо элдердин бардыгы жаңы технология менен баг отургузууга өтүп башташты. Биз ошол 2017 жылы жаңы баштаганыбызда багбанчылыкты, ошол элдерге ыргалдуу багбанчылыкты айтып баштаганыбызда бир жылда араң 5000 көчөт сатылат эле. Бул кармик. Азыр ошонун саны 2 миллиондон ашты. 2 миллиондон ашып, кийинки жылдары 4 миллион сатылат. Бұл деген аябай жакшы натыйжа, бирок биз үчүн бул аз. Жок эле дегенде бир жылда 20 миллиондон отургузулуп турганда, ошондо 10 жылдын ичинде биз өзүбүздү толук бардык мөмөлжемиш менен камсыз кылып, башка жактан бизге бир дагы жүзүм, алма, же болбосо манар, же хурма, эчтеме келбей калат эле. Анан башка жактан керек болсо цитрусовый ташпай калат. Биздин багбандар ошол цитрусту дагы өстүргөндү колго алып жатышат. Азыр түштүк региондо мандарин, банан, кадимки ошол лимон болсо жакшы өздөштүрүп алып, азыр лимонду дагы эмелерин аянттарын көбөйтүп жатышат. Азыр эми бизде ушул баг отургузууда эң биринчи катачылыктарыбыздын бири болуп, биз бул багды отургузганда ямасын аябай кичке казып коебуз. Мына Орто Азияда окумуштуулардын айтышы боюнча ушул Толу райондорунда эң эле аз яма бул деген бирге бир тереңдиги бир болуш керек экен да. Бул деген ушул бир куб жерди жумшатышыбыз керек экен. Биз аны андай жасабай эле 30-40 сантиметр кылып туруп казып койгондугубуз үчүн биздин дарактарыбыз өзүнүн корневой системасын чоңойтуп алганга чейин эң эле аз дегенде 2,5 жыл, 3 жыл убакыт кетип калат. Грунт катуу болот. Кийинки эмеге болсо ошол жерди даярдоо. Жерди даярдаганда биз 30-40 сантиметр эле казып туруп тереңдиги. Анан бул жактарын дагы 30-40 сантиметр кылып отургузабыз. Ошол үчүн биздин дарактардын өсүшү кечеңдеп, түшүм берүүсү дагы кечеңдейт экен. Анан жерди казганда биз жерди казып, таш болсо таштарын терип алып таштап, майда таштарын электен өткөрүп, рассыпчатый грунт деп коет, борпоң топуракка МПК дегени бул калий, азот, анан фосфор. МПК деген жер семирткич бар. Бунсуз эң основной жер семирткичтерден ушул үчөө МПК деп жазылып, мына ошол МПКдан ошол 1 куб жерге эң эле аз дегенде 3 килограмм немесин анализин алып көрөсүңөр. Эгерде жетиштүү боло турган болсо 3 килограмм, эгерде жер совсем эле слабый болсо, анда уже 5 килограмм берип, тетиги топуракка, 1 куб топуракка ошону аралаштырып туруп, ордуна салабыз. Ордуна коюп, анан ал топуракты дароо эле ордуна коюп койгон туура эмес. Топурак
Жоқ дегенде 2 ай сыртта жатыш керек. Сыртта жатқанда жанарының içinde егерде серая гниль, черная гниль, ал қандай ошондай грибковый болезньдер болса, аны күн тазалайды. Күн тиіп, тиге. Күнді тазалап алғандан кейін, жанағы күн жеген топырақ аябай бышақ. Бышқандан кейін, жанағы топыраққа МПК-ны араластырып салып, жерді тегістегеннен кейін, дағы 10 килограмм жөнөкөйлө топырақ алып, анан 10 килограмм биогумусту араластырып, дағы смесь кылып, тамырды именно ушул топырақ менен көмөбүз. Көмүп анан кейін 10 литрден 25 литрге чейин жан суу беребиз. Биз ушинтип отургузганда биз туура отургузган болобуз да. Даракта. Түшүндүңүздөрбү? Ошондо биздин дарагыбыз уже 2-чи жылдан баштап туруп уже бир рост берип баштайт да. 2-чи жылдан баштап туруп рост берип, мындай 4 жылдык, 5 жылдык даракты уже 2-чи жылы күздө уже ошончо болуп калат да. Кетме саттан өтүп калат. Мына бул тажрыйбаны биздин дыйкандарыбыз, бакпандарыбыз пайдаланып, азыр аябай жакшы натыйжаларга жетип айтып атышат да. Бул такыр бөлөккө дарак өзүнө уверенный болуп өсөт экен да, иммунитет болуп орбойт экен дарак көп. Тез түшүмгө кирет экен. Анан сапаттуу көчөт тандоо. Сапаттуу көчөттү кандай тандайбыз? Сапаттуу көчөттүн өзүнүн документациясы болот. Сапаттуу көчөттүн артында чоң бир окумуштуу топ болот да. Окумуштуу топ болот. Мына ушул сапаттуу көчөттү защищать эте турган өзүнүн чоң илимий негизиндеги өзүнүн эмгеги болот. Сапаттуу көчөттүн аркасында. Сапаттуу көчөттүн аркасында ошол сапаттуу көчөттү саткан адамдар ошол өзүнүн саткан материалына толук жооп берет. Ошонун сортуна, ошонун кандай өсүүсүнө бардыгына ошол фирма өзү жооп берет. Сапаттуу көчөттүн документациясы болот. Сапаттуу көчөттүн өзүнүн көрсөтмөсү болот. Деңиз деңгээлинде момунча жерге отургуш керек. Деңиз деңгээлинде момунчадан ылдый жерге болбойт. Момунча влажностьты жакшы көрөт. Момундай плодоношениясы мынандай, мынанча жүгүнү бышат. Эмеси түшүмүдө. Бар жолу айтылат да. Же майда бышат, же июнда, июльда, же августта, же октябрдын этегинде деп бышат деп полный өзүнүн көрсөтмөсү болот. Ошол сапаттуу көчөттө. Сапаттуу көчөт холодильникте сатылат. Сапаттуу көчөттү ошол жеринен чыгарып, дароо жууп туруп холодильникке салынат. +2-ге. +2-де транспортировка болуп келип, кайрадан сатылуучу магазинге, сатылуучу холодильникке +2-де 2-ге кирет дагы, тетиги ойгонбой, көчөт такыр ойгонбой уктай берет. Көчөттү казалгандан кийин ровно 4 сааттан 8 саатка чейин ак тамыр чыгарат. Жанагы азык биз алуучу тамыр чыгарат дагы, жанагы көп турса бир күн турат, 24 саат. Же адан дагы аз турат дагы, жанагы ооз тамыр кургап калат. Кургап калгандан кийин жанагы көчөттү биз алып келип отургузабыз, чоң тамырлар менен нымдуулукту алат дагы, ичиндеги сок түшүрөт, жанагы көктөйт дагы, августтан өтпөйт, саратандан өтпөй кургап калат. Биздин отургузган көчөттөрүбүз ошол себептен кургап калат. Себеби дегенде уже изначально эле транспортировка бул шаардан тиги шаарга чылдырып жүргөндө эле уже ооз тамыр чыгып, кургап калган болот дагы, уже ал көчөт жарамсыз көчөт. Аны биз билбейли алып келип отургузуп алабыз дагы. Анан ошодон дайыма эмне ушундай жабык тартып келебиз да. Түшүндүңүздөрбү? Вот ушуну караңыздар, чтобы холодильникте болсун, турсабы температурный режим сакталган болсун. Анан дагы бир немеси бар. Жана холодильникте жөнөкөй эле сухой холодильник эмес, именно влажный холодильник керек. Именно ошол астына суу чачылып турат да. Брызгалкамен суу чачылып турат. Анан ошо влажность плюсовой 2 немелик плюстук температура воздерживаться этет, анан ошондо турат. Аны көп билбейт дагы, алып келет дагы, холодильникке салып коюп, холодильник уже тетиги немени тамырды кургап таштайт. Кургап таштайт дагы, ошол себептен дагы көчөт өнбөйт. Мына ошол агротехникалык эрежелерин такыр сактабайт да. Мына базарды аныктоо. Эми бул жакта алмалар жакшы өсөт, алмурут жакшы өсөт, ошол Ысык көл районунда бар жок жакшы болот, бирок бааларын салыштыргыла да. Силер базарын аныктагыла да. Мисалы үчүн алма отургузуп, аны деген
Бишкекке алып барып, Рашиданы дагы ошол апортту Бишкекке алып барып сатып, 40 сомдон, 25 сомдон, 10 сомдон саткан жакшыбы? Же силерге бул жерге ошол жерге кодированный черешня айдап туруп, ошону өздөрү келип 200 сомдон алып кеткени жакшыбы? Кайсынысы жакшы? Конечно, кодированный черешня жакшы. Туурабы? Демек, базар аныкташ керек да. Анан баягы караган, малина, ежа малинага азыр уже полностью ошол немелер иштеп, баягы малина ассоциациясынын жигиттери иштеп, азыр өтө чоң рынокто ачып жатышат да. Силер базары аныкталган мөмө жемиштерди гана отургузгула дагы, чтобы эртеге силер жанагы отургузгандан кийин эми мына алманы өстүрүп койдум, алмуртты өстүрүп койдум, эми кардары келеби жокпу деген ой болбош керек да. Силер уже под рынок уже жасап аткан жумушуңар уже осознанно, болду, мен муну балдарга тапшырам, болар, момчадан алып кетет, мен момундай келешек көрөм деш керек. Түшүндүңүздөрбү? Анан кийин малина, ежа малина, карага, одон тышкары дагы жаңы рыноктор ачылып атат, жимолость деген ачылып атат, жимолость деп отургузгула. Анан ягода гонжу деген ачылды, арония деп келди. Баягы черноплодная рябина, арония. Ошол жаңы ноу-хау. Себеби малина 200 сом болсо, жимолость 500 сом. Түшүндүңүздөрбү? Ягода гонжу 500 сом, арония 500 сом. Буга караганда мунун маржинальность көп. Түшүндүңөрбү? Анын да базары керек. Ошого базарды аныктоо, базардын алдын алуу билүү. Мына немеде голубика, мисалы. Голубиканын топурагын Байдилкан Айылчанованы колдоо борбору даярдап атат азыр. Вот ошону даярдаган үйрөнүп. Түшүндүңүздөрбү? Ушулардын баардыгы бизге пайда бере турган болсо, анан кийин отургуз керек. Базарын аныктап алып, анан кийин багбанчылыкты колго алыңыздар. Так, кийинки болсо тамчылатып сугаруу. Тамчылатып сугаруу бул көчөттү жерди жакшы даярдап отургузуу, анан жакшы сортту тандоо, эки жумуш болсо, үчүнчү жумуш ушу базарды аныктоо болсо, анан ушулардын баардыгынын маңызы болуп туруп, бул тамчылатып сугаруу болот. Эгерде арычный система менен сугарса, 1 гектардан 20 тонна бере турган карага 4 тонна, 5 тонна берип коет да. Түшүм 3 эсе азайып кетет. Эгерде капельный система менен сугарылса, сугарылганда ошол ровно ошол эмесин көрсөтмөсүндөгү мөмөнү берет. Ошол үчүн сөзсүз түрдө тамчылатып сугаруу бул необходимость. Ни каприз, ни желание, ничего. Это необходимость. Без капельного орошения ничего не надо сажать. Это бесполезно. В Средней Азияда бардык арычный сугарганда эң көп суу ичкен дарак 30% суу ичет экен. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн сөзсүз түрдө капельный коюп тамчылатып сугаруу. Ошо менен жасаңыз. Бакты. Вот ошондо силер жакшы натыйжа аласыңар. Мына редчиф алмасы 120 килограмм бериш керекпи? 90-жылы. Эгерде арычный болсо 30 килограмм берип коет да. Түшүндүңөрбү? Калган түшүм 90 килограмм түшүм жоголуп кетет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө капельный система керек. Капельный система менен силерде ошол жерге полный витаминдерди, жемиштерди бардыгын ошол капельдика менен бере бересиңер. Тамыр оорулары болсо, тамыр ооруларды дагы ошол менен капельный система менен лечение боло берет. Вот именно ошол капельный системасыз эч нерсе жасаштын кереги жок. Сөзсүз ушуну жасаш керек. Анан туугандар, мына ушул Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Galabal, Pink Lady деген алмаларыбыз бар. Эң биринчиси ушул Red Chief алмасы. Red Chief алмасы кып-кызыл болот. Мына Star Crimsonго окшоп кетет, бирок бул курсактуу алма да. Немеге көңүл бөлгүлө? Курсактуу алма. Сакталышы жакшы. Базар Ташкенттин койлук анан Алай базарында азыр биздин Red Chief'тер 250 сом, 300 сомдон сатылып атат. Аябай жакшы натыйжа берип, түшүмдөн немеси дамдуу алма. Аябай жакшы дам берип. Red Chief алмасы. Кийинки алма болсо Golden Delicious деген алма.
Bunu көбүнчө ушул шаардан алмасы, шаарда көп жешет элдер. Уже стрессовый состояниеде жүргөн, больницада жаткан кишилерге ушуну көп жетиришет. Голдун делишиңиз деп, анан берки алмалардан баасы эч калышпайт. Кийинки алманын аты Гренни Смит, Россияда Новосибирден ар жагына 1000 тонна алма сатылса, bir күндө 800 тонна Гренни Смит сатылат. Бул аябай сортту көп бере турган алма, холодильникте 2 ай тургандан кийин холодильникте бышак болот. Күзүндө жесеңиздер картонго окшош болот да. 2 айдан кийин бышак. Гренни Смит деген алма. Галабал алмасы бул гөлжейке. Только гөлжейке тол жака отыргузбайсыңар, мына гөлжейке отыргузсаңыздар, августтун башында бышак, мына туристтерге как раз. Туристтер жей турган алма. Эрте бышак турган. Эрте бышак, ооба. Pink Lady алмасы бул деген түштүктүн алмасы. Так, кийинки айба жакшы болот ысык көлдө. Айба лимон, айба эшме, айба экмек деген. Ушул 3 айбаны отургузгула, айба алмага караганда кымбат кетет, анан кийин немеси түшүм берүүсү аябай көп болот. Түшүмдү көп берет. Токтоп тур. Мына айба экмек, айба эшме, айба лимон. Мына ушул 3 айбаны эстеп койгула, кайтарып коюп, сүрөткө тартып алсын немеси, жазуусун тартып алып. Айбаларды. Анан гилес Регина Кордия. Ысык көлдүн гилеси. Только Регина Кордия отургузасыңар. Регина Кордия, Регинаны көрсөт. Регина, анан Кордия. Булар бири-бирине аплитил болот. Эгерде 10 Кордия отургузсаңыз, бир Регина кошосуз, или наоборот. 10 Регина отургузсаңыз, бир Кордия кошосуз. Анан өрүк турганда өрүк. Приция, Рубиста, Магадор, Микадо, Хали, Вандергот, бул так июндун 15-inde быша турган өрүктөр. Ушул Ысык көлдүн шартында. Приция, Рубиста, Магадор, Микадо, анан кийинкиси Вандергот. Кайтар. Приция өрүгү как раз туристтер келгенде туристтерге бере турган өрүктөр да, мына июндун 5-инен баштап Приция бышат силерде. Бизде 25 апрелде бышат. Ошто. Бизден 1 айдан кийин Приция силерде 5 июнда бышаттагы как раз ушул эмелер келгенде, туристтер келгенде Приция артынан болсо Вандергот, анан Рубиста, Магадор, Микадо ушул өрүктөр бышат. Ушул өрүктөрдү отургузгула. Эрте бышат өрүктөр. Кеч бышпайттагы как раз туристтерге азык болот да, жешет. Анан мына ушул эме болот. Ысык көл районунда шабдалы аябай жакшы болот. Шабдалылардан бизде 2 түктүү, анан кийин 3 баягындай нектарин шабдалы бар. Бул шабдалларды тетиги орустар келген бизге Казакстандан келген казактар, өзбектер, түркмендер, тажиктер тааныйт буларды. Булар дүйнө жүзү тааный турган сорттор да булар. Royal Glory, Glow, Sweet Lady, Extreme Globa, анан Extreme 486 деген. Аркага кайтар. Шыдан коюп бер. Да, мына Royal Glory нектарин. Аябай жештүү, анан түшүмдү көп берет. Анан бардык эле эмелер шабдалдар 1 жылдык бутактар берет. 1 жыл бышат бутак. Анан кийинки жылы берет. Ошол берген бутактарды, түшүм берген бутактарды отметка кылып коюш керек да, анан күздө кесип салыш керек. Мен көп көрөмүн. Мына Ысык көлдө, немеде чүйдө таласа, бутоону билбейт дагы, мынаны өрүк кылып салгансың. Чоң кылып шапталы. Шапталын бою кичкейле болот. Бою кичкейле болот дагы. Мына мисалы үчүн мына жерде быйыл шапталы алдыбы? Надо отметить краской. Поздний осенью надо срезать этот бутакты алып коесуңар. Анан могу былтыркы бутактан, мына ошол жылы чыгарылган бутактан, ошону кийинки жылы ошодон берет. Түшүндүңөрбү? Мына шапталыны бутоошуну үйрөнүп алсаңыздар, шапталы керек болсо 25 жыл
жакшы буташ керек да. Бутаганы кандай? Болгону карама каршы ичине өсүп кеткен бутактарды алып коюш керек. Шамалга доступ кылып, күнгө доступ кылып, лидер талашат, бир лидерди, слабый лидерди алып туруп, сильныйга перевод бересиңер, болду. Ошон менен бул өзөбүрөт дагы анан түшүм берет, бергенде эле уже кызыл менен отметка кылып койсоңор, күндө ошону күздө срезать этип койсоңор болду. Кийинки бутактары мындан да көп бере берет да, кийинки. Аябай көбөйүп бере берет да. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн ушул шардал бутаганы үйрөнүп алсаңыздар, көп түшүм аласыңар. Мына блокебе түптүсү. Түптү аябай даамдуу болот бул дагы. Кийинкиси нектарин, светлели, экстрем глобал, анан мына экстрем 486 дегенде ысы көлгө отургузгула, бул октябрдын башында бышат дагы. Буну Алмата жакшы алат. Алмата. Şu sentябрдын этеги, октябрдын башы бышат мына ушул. Өтө сонун чоң болот. Bir штугу 400 граммга чейин болот. Bir штугу. Мына ушул экстрем 486 испанский сорт. Эслеп койгула. Алмурут, Маргарита Марила, Вильямс, Херри Смит. Бул алмуруттарды, мурда биз Алмурут конференция, Талгарка, Лесная красавица, Июньская красавица бардыгын сата бердик да. Анан ошол биз саткан көчөттөрдүн бардыгы бактериальный ожог тийип, гүлдөгөндө өлдү. Все, жок болду. Бирөөсү да калбады. Тамыр боюнча өртөп таштады. Маргарита Марила Вильямс, кийинкиси Хору Свит, булар антибиотик менен жашай берет. Гүлдөгөн малда бир антибиотик берип койсоңор, бактериальный ожогго туруктуу сорттор. Мына Хору Свит вообще да туруктуу. Эч нерседен коркпойт. Мына ушул 3 сортту гана отургузгула, булар бактериальный ожог менен оорубайт. Мына сиз азыр мына конференция же Киргизге баягындай немени отургуздуңар, грушаны отургуздуңар, 1 жыл жукпады, 2 жыл жукпады, 3 жыл жукпады, 4-нчү жылы уже түшүмгө кирип калганда гүлдөгөндө тарс ураттар болду, агып калат да. А булар андай эмес. Өзүнүн антибиотик бар, бир пульверизатор менен бир өтүп койсоңуздар болду. Кармалат дагы жылыга түшүм берет. Анан мына аябай даамдуу, сулуу базар бар. Сон груша бар. Макулу? Кыргызстан боюнча Лейлектен баштап мына Ак сууга чейин груша өсө турган жерлердин бардыгына бирдей сорт, бирдей груша эктирип атабыз. Алмалар да бирдей. Бар жокту бирдей кылбасак, бизде эртеге покупатель келсе, объем жок да. Мына Пятерочка деген эң аз магазин бар, 14.000 дейби же 16.000 магазин бар экен да. Ошол сурап атат да, эң аз 5.000 тонна, эң аз 5.000 тонна бир типтеги товар болса ала берет да. Даамына карабайт, эч нерсесине карабайт, объем керек экен да аларга. Түшүндүңүздөрбү? А Кыргызстандан барган мөмөлөр бардык аларга органика болуп эсептелет. Себеби дегенде биздин жерлерибиз мына Польшада алманы 36 жол дарылайт. Билесиңерби ошо? 36 жолу дарылайт. Польшада алманы. А биз болсо алмабызды 3 жол дарылап койсок, болду. Не кандай дарылайбыз биз? Күзүндө жалбырактарды таштаганда 5% железный купороз менен жуйбуз алманы. Аябай жуйбуз. До конца жуйбуз дегендей. До конца деген сөз мода болот го. До конца жуйбуз. Анан кийин эме келет, жаз келет, +5 болуп, стабильный +5 болуп башталганда 3%дык медный купороз ачык таш менен жуйбуз жөнүнө, жууп таштайбыз алманы. Жуйбуз. Анан кийинкиси эмесинде мына вишняга баягы жерлерди вишнянын тегерегин басып туруп фитоспорин менен чачабыз. Фитоспорин менен +5 болгондо уже баягы вишневый муханын эмеси чымын ойгонуп баштайт да, анан өлөт ошол жерде. Вишня курт болбойт. Анан карап турабыз, вишнябыз, эмес черешнябыз эрбир дейт, акырып баштаганда эле баягы эмени вишневый муханын инеси сайла турган болуп калат да, сайып туруп бир бала таштап коет. Бир черешне да бир эле курт болот. Анан ошону акырын өзүнүн босуп бар, босуп менен жаап коет да, оозун. Ага жеткизбеш керек да.
Эми агарып баштаганда эле фитоспорин менен уже стволду бир чачып коебуз. Болду, кутулабыз вишневый мухадан. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кытай албай атат да бизден вишневый муха. Ал Роса Органик плюс, Роса Органик премиум, Роса Органик витамин А, витамин Б деген бар. Калган 4 обработка ошол менен жасап беребиз. Болду. Бул органика таза. Түшүнүңөрбү? Вот. Так, кийинки эмеси слива. Сливаны мына Стенлей, Анжелино, Блэк Сплендор, анан Блэк Амбелер деген 4 слива Ысык көлдүн бардык жерлерине аябай жакшы болот. Стенлей деген кургай турган сорт, Анжелино деген холодильникке сакталат, Блэк Сплендор менен Блэк Амбелер бул экөө өткөрүп коп Стенлейге. Мына Стенлей бул кургай турган сорт. Стенлейге койду. Стенлей кургай турган сорт, как болот? Мындан 1 гектарга 660 тукпадан эң аз бергени ушул үчүнө киргенде эң аз бергенде 50 килограммдан берет. Так, аксынын сливасынан 3 эсе чоң, таластыкынан 1 эсе чоң. Кебирки эмелери 130 граммга чейин барат. Алмадай болот да, чоңдугу. Аябай чоң болот. И сону кургайт. Мына бунун покупатели эме менен Германия менен Австрия. Бул жерге сушилка коюп туруп, буну кургатып туруп, ошол жака сатылат да. Кийинки сорту Анжелино деген сорт, бул апрелге чейин холодильникте тура берет. Сальвадордон алып келип, Орусияга, Москвага Сальвадордон алып келип туруп 800 рубльден сатат. Эгерде ушуну отургузуп туруп, холодильникке сактап, январга ушудан алып бара турган болсо, баягы выходной күндөргө, мына ушуну биз 500 рубльден сата турган болсок, бир эле фура, мисалы үчүн, жеткирип алсак, ошол 10 миллион рубль болду. Бир эле фура жеткирип алсак. Бүлөк кетет, тем более даам биздики укмуш болот. Могу холодильникте турганда, баягы сыртындагы фиянетти ичине киргизип берет дагы. Ичи дагы фиянети болуп калат да. Аябай сону жештүр, сону ким отургузса, ушудан эч кандай банкрот болбойт. Мына ушул Анжелино, Кыргызстан боюнча бардык жерлерге ушуну отургуздуруп атабыз. Так, кийинки лот бул Блэк Сплендор, анан Блэк Амбелер. Экөө тең производственный сорттор, косточкасын алып туруп, өзүн сыкканда 90% сок чыгарып берет. Мындан джем, анан помидла, анан сливовый сок чыгарат. Производственный сок кимде эгерде сок завод болсо, ушулдан 1000 гектарлап, 2000, 3000, 10000 гектарлап отургуза турган болсо, ар бири эң эле аз бергенде ар бир түбү 30 литрден сок берет да. 30 литрден. 1 литр сокту 100 эле сомдон сата турган болсо, ар бир бери басы 3000ден киреше алып келет. 3000 сомдон киреше. Аябай коюу ушундай сом сок берет. Мына Блэк Амбелер, Блэк Сплендор ушуну жазып койгон. Кийинкиси эмнеке? Бадамды өткөр. Өткөр. Жаңгакты да өткөр. Мистени да өткөр. Анжирди өткөр. Жимолес алып кел. Жимолес. Жимолести отургузулат турганда. Жимолес бул дедди аш бойдон кургатылганы 1,5 миң, эгерде кургатылган болбосо 500 сомдон сатылат. Эмеге караганда, малинага караганда 2 эсе, 3 эсе кымбат кетет. Ким эгерде тез байып кетейин деп аракет кылса, ушуга көңүл бөлүш керек. Өтө жакшы натыйжа берет мына ушул Кыргызстанда. Эрте бушат. Мына ушул июндун башында бушаттагы туристтерге жимолес берсеңиздер, мына черешнядан да жакшы жейт буну. Жимолести. Өтө түшүмдүү болот бул. 1 гектардан bir гектардан куругунан баягы как болгондон 5 тонна как алсаңыздар болот да. Өтө сом, жимолес деген ягода. Кимге керек болсо көчөттөрү бар. Нурдин деген жигит алып келип атат азыр. Польшадан алып келет. Так, кийинки сорту болсо, кийинки болсо годжи. Ягода годжи, бунун кабы 3000 рубль экен. Ягода годжи деп дүйнө жүзү ушуну жеп атат азыр. Дүйнө жүзү өтө ушуну жеп, ушуну менен как ооруп атышат да.
Була деген толтура амино кислоттор, ушунчалык көп элементтер бар экен. Муну деген баягындай модный тренд кылып, рекламага чыгарып, түрктөр аябай көп отургузуп атат. Өздөрүндө жер жетпей, азыр ошол Кыргызстандан суранып атат да. Эгерде ушундай бир 2000-3000 гектар жер берсеңиздер, ушуну алып келип иштетелик деп атат. Азыр биз сүйлөшүп атабыз, мейли ал түрктөр бир 2000-3000 гектар жерге отургуза берсин. А бизде деген 3,5 миллион гектар жер бар да. Калгандарына биз отургузабыз дагы, алар биздикин да сатып берет да. Жакшы болот. Чындыгы ягода көчө. Кимге керек болсо көчөттөрдүн Нурдин алып келип атат. Нурдиндин телефонун акырында экранга жаза алабыз. Кийинки лот болсо жүзүмдөр. Кыргызстан өзүн жүзүм менен 1% камсыз кыла албайт. Бизде жүзүмдөрдүн ата сарысы, Red Globe, Black Finger, Cardinal, одан сырткары дагы 36 сорту бар бизде. 36 сорту бар. Жүзүм көрсөтүп койсоң. Мына Black Finger, Cardinal, Red Globe, айтары бирден көрсөтүп, шашпай. Ата сарысы Black Finger, Cardinal, Red Globe. Анан мына ысык көлгө өсө турган бир 10 сорт бар. Көчөткө кайрыласыздар, азыр эми болсо экранга номерлерди жаз. Руслан номерин жаз. 0778 Нурдинге түштөн кийин чаласыңар, Хорошо? Нурдин азыр занят. Нурдинин номерин да чаласың. Азыр чыгарам, азыр. Руслан Бекназаров ошондо? Руслан Бекназаров. Азыр Нурдиндин номерин жазабыз. Азыр Нурдинге түштөн кийин чаласыңар. Нурдин сіздерге ушул ягода годжи, ежа малина, карагат, брусника, черника, черемуха, калина, клюква, брусника бардык боюнча маалымат берет сіздерге. Так, Нурдиндин номери 0701 5 05 05 03 экен. 05 05 03. Нурдиндики бар? Нурдин. Онан раса органик боюнча да ушудан сурайсыздар. Раса органик боюнча, жер семирткич боюнча. Раса органик боюнча Нурдин полностью жооп берип, ушул эмени силерге представлять этип айтып берет. Кантип колдонушту, кантип чачышты, эмне кылышты бардык. Анан Руслан Бекназаров болсо, силерге алма, өрүк, шапталы, гилес, бул жакта слива, ушуларды жеткирип бере турган бала. Эгерде көчөттөрү керек болсо, азыр бул жактан көп кишилер бизге заказ берди, машина менен келет. Ошол марттын где-то бир 14-ында көчөт алып келет бул жакка. Силер дагы ага чейин заказ берсеңиздер, 10 көчөт, 20, 50 жол кереси жок эле өзү келип калат. Силер немеге Русланга айтып койсоңуздар, алып келип берет. Руслан силерге чалат, биз келдик, могу жерге деп, ага чейин бирок жерди даярдашыңар керек. Жерди бирге бир, тереңдигин бир казып, топуракты чыгарып, таш болсо таштарды, чоң таштарды алып таштап, майда таштарды ээлеп, корпоң топуракка МПК 3 килограммдан 5 килограммга чейин кошуп, аралаштырып, топуракты кайра ордуна берип, 10 килограмм таза топурак, 10 килограмм биогумус. Аны дагы аралаштырып, смесь кылып, тамырды ошо менен жашырасыздар. Анан жан суу бересиңер. 10 литр. 25 литрге чейин жан суу бересиңер. Болду, ошентип көчөттөрүңүздү ушу отургузуп баштайт. Эми болсо суроолор бере бериңиздер, канча?
жүз суроо берсе болса да жооп бере бересиз. Суроолорго. Сөйлөңүз. Assalomu alaykum. Да, Abdulashich, menda 1,5 gektar intensivni olib qo'ydim. Ага. Golden Delicious, Redchip, Granny Smith, aytaylik. Dostlarım, dostlarım. Көчөттү кимден албадыңыз? Mirgazı, Talas. Миргазы Таластан, Сербия көчөттөр. Сербия. Сербиянын болсо. Ana dostlarımın atı şeklinde Cenab-ı Eyvallah Kırışık, Kızıltuğ. Ben 6 yıl oldu, yılda 3 Almanca, yılda 3. Kârde şu 3-4-5 mayda su oldu. Yılda 30% 40% düşük geçti, bu yıl başta 3% düşük ettiler. Ben живой izgarat kasam dedim, karı. Şu an kadar öyle şu живой izgarat kaysa karı yüksek oldu. Hemen şu gün çıkıştan soğuk geldi taşıma. Cenab-ı Nazarbayev döndüğünde bölecek birinde, Karaca'nın boyunda da şu uzaklaşma verip üçlük ödedi. Так, мындай эмеге мындай деп жооп берет сливаны анан баягы забор кылсамбы деп ойлонуп атпсыз. Мен жеке оюмча бул сливаны забор кылган туура эмес. Себеби баягы сливаны сиз жиишке отургузуп, андан кийин ал жактан шамал тосо албайт да. Все равно өтүп кете берет да. Мен жеке оюм ал жерге мына жыгачтан эле забор жасаш керек да, бийигирээк туруп, анан косой жасаш керек. Баягындай тик эмес, бир аз жаткызып туруп, шамал штобу келип туруп, өдө чыгып кете турган болуш керек да. Ошондой кылып, анан сиздин эмеңиз постоянно үшүп кете берет. Эми эмне кылыш керек? Мына Алматыга жакшы мен балдардан сурап көрөм, завод иштеп баштадыбы жокпу? Итальянский завод коюлуп, баягы бийик баягы стойка чыгарып атат, 7 метрлик. 7-40. Ошодон алып келип туруп, кагып, анан баягы противоградный сетка тартып, анан жанагы үшүгөн кезде баягы жердин ичине түтөткү салыш керек. Ушуну үйрөнсөңүз, бизде ошентип эле кармап атабыз бактарда. Үшүк бир эле саат болот да. Шамал сиздин баягы оюңузча шамал үчтүк коюп атат деген бул туура эмес. Бул деген өзү общий үшүк жүргөндө температура түшкөн кезде эле сиз бир 2 жолу же 3 жолу үшүк болот. Ошондо түтөткү жасап койсоңуз да кармап калат сиздики. Мен наблюдение кылдым да. Мен ар жагында өкмөттүн 47 гектар алмабагы бар. Анан айылдык бар да. Ал өкмөттүн алмабагы үшүк калып атат, мен үшүк калып атат. Айылдагылар 50-60% калып калат да. Биздики ошо именно ошол жактан шамал келип атат. Айылга караганда сиздердикин үшүк алганын себеби сиздики сыртта болуп атпайбы? Сыртта болгондугу үчүн ошон үчүн үшүк алып коюп атат да. Эми мели мен баягы сиз өзүңүз айткандай слива менен забор кылып көрүңүз, а бирок берки 100% кармап калат да. Сиздин бизде эле мындай Европада дагы ушундай да. Европада дагы үшүк ала берет, постоянно ала берет, ошон үчүн европеецтер именно ушуну ойлоп таап туруп, жанагыны койгон. Анан азыркы ушул малда мына үшүккө алдырбай турган дары-дармектерден чыккан. Ошолордон чачып, анан кийин мына түтөткү жасаганды үйрөтсөңүз, 200 литрлик баягы май куйган идиштер барбы, ошону крышкасын катуу жаптырып эле ортодон эле биздикилер аралап туруп, анан кийин бир пресс саманды жанагы жерге тебелеп салып, бузбай туруп, анан суу куят жарымына суу куюп туруп, анан баягы жарымына болсо соляркадан бир аз куюп туруп даярдап коюп да факел кылып эле чуркап бир өткөндө эле 1 гектар жердикин бир балага күйгүзүп коет. Үшүк келатканда температура түшүп келатканын өзү көрүнөт көзүңө. Бир өткөндөн кийин баягы экинчиси өчүрүп чыгат, кичине күйгөндөн кийин болду, түтөй берет. Баягы суу саман түтөп күйөт да. Баа жерде +7, +10га чейин көтөрүп иштеп керек болсо. Температураны такыр үшүбөйт. Үшүк өткөндө барып эле кайра өчүрүп койшот суудан. Эми бул машакат иш, бир 10 кишини нанимать этип, ошо 3 жол сууктан алып калсаңыз, ошол жерден жок дегенде ар бир гектарынан 60 тоннадан алма аласыз да. Деньги. Ошол күнү акча төлөп балдарына, демек 30 миң, 40 миң жумшап коесуз да. Сөзсүз түрдө баягы Алматыдан келген стойканы алып келип, противоградный сетка тартканыңыздан кийин
баягы немеден чыккан түтүндү ошол кармап калат. Түтөтүп жасаш керек. Анан азыр корейцтерде самолет деп ат коюп коюптур, биздикилер алып келип атышат самолет деп. Селерке менен иштеткен. Бул жагында 2 метр, бул жагы 2 метр самолетке окшош экен. Анан артына эме ысык аба айдайт экен. Ортодо суу бар экен, бул жакта примус күйөт экен. Селерке менен иштеткен. Турба эме салып экен, надо деп үйдүрөт экен, суу кайнайт экен, ошонун эмеси менен бул жакка эмес чачат экен да. Бул чачыптыр эле ошо 1 гектарга 10 штук эле жетет экен. Ар бири $150. Алып келип, противогазный тартып, ошо самолет алып алсаңыз вообще жыргайсыз. Керек да эме мисалы үчүн сиз алманы 60 тонна алма 50 центтен сатканыңызда $30,000 киреше. $30,000 кирешеден калып калган жакшыбы же $10,000 кетирип, ошо өзүңүзгө сооружение жасап, ошону менен бакты сактап калганыңыз жакшы. Биз баарыбыз өтөбүз баары бул ишке. Bizde millet çok uzak olsun alma vaxtında. Ооба. Бұл интенсивность жаңа өтіп баштадық. Бұл бойынша бізде артисттер жоқ та. Ескі артисттер тапқан алма кестірер десек, көз бар спорт етеді. Үйреніп жатады да. Ооба. Мұндай кесет десем, жоқ мұндай кесет деп. Бүгінгі күнде мүмкіншілік жоқ қой, бизнес шығып бір сілеміне консультация береді. Азыр мисалы үчүн мен деле мисалы үчүн азыр мына кескенде жакшы билбейм мен деле. Мойын алыш керек да, билбейм дегенде билбейм деш керек да. Мен агрономдорун кесет да. Агроном окуган, турецкийди бүтүп, ошол түрк алмалары менен чоңойып алып, 3 агроном бар, ошолор кесет. Мен только деген кийин кесип коюп, мунукун кесип коюп, анан бага отургуз деп эле реклама кылып жүрөмүн мен делечи. Эми атак эгерде керек болсо, мисалы үчүн, эгерде өсүмүн алмам болсо мен кесе алам да. Түшүнүңүздөр? Эгерде ушундай эле сабак алам десеңиздер, мына жазгыга бир ошо жайкы күнкүгө бир даярданалы дагы Руслан бошойт, тетиги Бекболот бошойт. Азыр алар көчөт сатып атат. Тынымсыз көчөт сортировка кылып, ага 50-ни буга 5-те ошентип биз занятпыз да. Өзүбүздүн бакты араң кыркып бүттүк. Ошо жайдын бола турган болсо, бир неделяга бир жерге сабак өтөлүп, ошону үйрөнүп алып. Жарайбы? Бир неделяда полностью эртең менен баштап теоретический 2 саат сабак өтүп, түштөн кийин дагы 2 саат сабак өтүп туруп, ошентип туруп үйрөтүп коюп, үйрөнүп аласыңар, мастер болуп каласыңар, бардыгын кезе бересиздер да. Мына Русландан где-то бир 30-40 бала үйрөндү азыр ошто. Ошолор биздикин кесип атат. Русландын да болу жетпейт да өзүбүздүн бакка. Балдар биздикин кесип берип койгула десе, ошо 3-4 келип эле бир баста кесип кетип калат да. Анан деп ойлойм, мына кескенде биз мына кезебиз. Кескенден кийин бакка неме баягындай будак чыгар деген команда берилет. Анжадан будак чыгара берет да. Кескен кезде, кескен жерден түбүнөн үстүнөн кылып туруп 3 же 4 баягындай 2 кулак болуп чыгып калганда ошол жаңы будактар, ошону кол менен фризинг кылганды үйрөнүш керек да. Кол менен фризинг деп салсак, мындай болуп калганда эле алып саласың, болду, кийинки жылы уже башың оорубайт да, обрезкада. Уже баягы сапсайып бир жакка өтө эле өсүп кеткенде быйыл кестик, 10 бутак, келирге уже 50 бутак кесебиз, одан кийин уже 250 бутак кесебиз. Анан уже жадагандан кийин таштап атабыз, өлүп кетсинчи деп. Не болсо ошо болсун да. Анан бар жогу эле чапай болуп да. Фризинг бул бак бутонун мааниси ошондо да. Мына бакка кескенден кийин ошол жерден 4-өн чыгарат же 5-өн чыгарат, ошону кол менен акырын тырс деп алып коебуз жаш кезинде. Уже кронасы формироваться этип койгондон кийин уже эч нерсе болбойт дагы, ашыкча бутоо болбойт. Мына азыр биздин бактар кичинекей алабыз да. Так, дагы суроо. Ушул эме байланыштуу суроо анан 4 жыл 5 жыл көчөттөргүчү кайсы убакта көчүргөн жакшыраак? Кышта уктап аткан кезде көчүргөн. Азыр айы менен кайсы айларда болот?
Декабрдын бир 10-нан баштап туруп, январдын бир этегине чейин көчүрсө болот. Азыр уже болбойт. Уже тамамдайбыз да. Уже жаңга келди да. Ойбой баштап. Ошолордун өсүүгү кандай болот ошо көчүргөндө? Жашын алып кетеби? Өспөйт деп айтсак болот да. Силер менен күрөшүү, химизацияда окуган чоң киши, Искандер деген киши менен кече эмеде семинарда бирге болдук. Ошол киши айтат да, Абдулла, бизге агайларыбыз айтчу эле. 86-жылда биз ошондо окуп аткан кезде. Искандер, ближайшие 20 лет вот эти насекомые, они так адаптируются к этим химикатам. Их невозможно будет потом убивать. Вот эти сорные травы тоже адаптируются, их тоже невозможно потом уничтожать. Нужно придумывать уже жаңы способ. Вот именно ушул зыянкечтерге ушул энтомологияда энтомофагтар өтө мындай жакшы жардам берет да. Ушул илимди мына ушул сиз айткандай ушул училищаларда ушул энтомофагтар менен иштегенде, жаш балдарга үйрөттүрүп, мына ошолорду распылять эткенди, анан ошолорду өстүргөндү, көбөйткөндү үйрөттүрүп, мына ушуну таркатыш керек, повсеместно. Гектар жерге мисалы үчүн бир эле ушул коробка коюп койсо, 1 гектар жерден канча зыянкечтерди өлтүрүп турат да, булар чымындар, пайдалуу чымындар бизге. Ушунун баардыгы бизге чоң пайда келтирет да. Мына ушул Ерлис Акунов ушул иштерди, жумуштарды жасап, мына канча аракет кылып атат. Мамлекет бизге мисалы үчүн жардам бере албаса дагы, мына ошого мындай айыл чарбаны колдогон патриот жигиттер жардам берип атат. Чоң рахмат. Ошол Ерлис Акунов азыр өтө чоң иштерди жасап атат. Ошол Байдыйкандын ошол МТСтеринен пайдаланып, Байдыйкан алып келген ошол мына кымбат дарылар бар. Именно, бирок адамдарга зыяны аста алардынчы. Алардын остаточный немеси проценти өмө жемиште аз. Тез баягы сепкенден кийин 2 апта 4 жумада жок болуп кетет да. А келипки неме китайский дарылар бар, алар 6 ай жүрө берет да, чыкпайт. 6 айда деген аны биз уже жеп коебуз да. 6 айдан кийин ол биздин ичибизге кирип кетет. Ушундай иштерди жасап атат. Ерлис Акуновго чоң рахмат айтып коюш керек. Өзү дагы келет, жакында Кудай кааласа бул жактарга МТСтер ачылса, өзү дагы келип, чоң семинарларды өткөрүп, сиздер менен таанышат. Ошол Ерлис Акуновдон силерге чоң салам айтып коеюн. Сизге да чоң рахмат, бул жакшы окуу